Бишкекте бажа кызматтын имаратында өрт чыкты. Азыркы тапта өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен күрөшүүдө. Пожар у нас. Таможня. 3 этажа горит. 2026 жылдын 6 март күнү саат 7:30 өткөндө Байт квартира 194 дарегиндеги бажы кызматтын имаратында өрт чыгат деген маалымат түшкөн. Маалымат негизинде 5-чөткө каршы куттаруу бөлүктөн 2 бөлүм жана автошат тартылган. Жерде дагы штаб 28-бөлүктөн 7-бөлүктөн дагы 2 пост көмүш тартылган. Учурда өрт чектөөгө алынды. Жабыркагандар учурдагы маалымат боюнча жок. Толук өчүрүү иштери жүрүп жатат. УКМК Жалал Абад аэропортторунун жаңы курулушу токтогону боюнча видео тараткан жаранда аныктады. Жалал Абад облусундагы эл аралык аэропорттун курулушу токтотулганы тууралуу жалган маалымат камтылган видео социалдык тармактарда жана мессенджерлерде таратылууда. УКМКнын кызматкерлери аны жарыялаган 1994-жылы туулган Сузак районунун тургунун аныктады. Маалымат борбору билдиргендей, профилактикалык сүйлөшүү учурунда ал видеону тартып алып таратканын моюнга алды. Ал өкүнүчүн билдирип, эч кандай жаман ниети жок экенин билдирди. Жаран менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эскерте кетсек, буга чейин аталган аэропортто курулуш иштери кызуу жүрүп жатканы маалымдалган. Аэровокзалдын курулушуна кызуу жүрүп жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Ажиев Даниэлдин апасы болом. Даниэль Ажиевдин апасы Садыр Жапаровдон ушинтип ырайым сураган. Президенттин маалымат катчысы Асхат Алагөзов Ажиевдин энеси кантип эле президенттин жеке WhatsApp номерине кайрылсын деген күмөн саноолору болгондуктан анын видео кайрылуусун жана ал салган телефон номердин сүрөтүн жарыялады. Ажиев түрмөдөн бошотулгандан кийин учак менен учуп кеткен тасма тараган. Бүгүн 6 мартта президент Садыр Жапаров маек берип, Даниэль Ажиевдин энеси ага калп айтып, боорукерлигинен колдонуп кеткенин айтты. Жергиликтүү тургун чет тилинде гана тейлеген кафеге нааразычылыгын билдирди. Борбор калаадагы кафелердин бирине кирген тургун ал жердеги менюну жана жазуулорду түшүнбөй, убара болгонун айтты. Автор өзүн Пакистанда жүргөндөй сезгенин айтып, таң калуусу менен бөлүштү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Ажиев Даниэлдин апасы болом. Бул мен сизден как президент катары сизден суранып кетет элем. Ушу баламды ырайым берип чыгарып берүүңүздү сизден сурайм. Мен жалгыз мындан башка эч кимим жок. Мен дагы абдан ооруп, давлениялары көтөрүлүп, такай скорыйлар келип, дары менен жашап атам да. Бул балам чыгарып берсеңиз эч качан соцсеттерге чыкпайт, эч нерсе эме кылбайт. Мен буга кепилдик берем. Тынч жашоо, чарбачылык, өзүнүн колунан келген иштери менен бала бакырасын багып тынч жашайт деп мен ишендирип кете алам. Даниэлдин баласы дагы инвалид да, 13 жашта, жалаң дары менен жашайт. Өтө үт көрбөгөн турмушта жашап атабыз. Биз эч кимге билгизбегенибиз менен өтө кыйнап алдыбыз. Сизди түшүнөт деген ойдомун. Ошондуктан мен сизден көптөн көп суранып кетем. Өткөндө дагы аларчадан сизге жолуктум го, ошо жолукканда дагы ошо айтайын дедим, бирок айланаңызда көп адамдар бар экен, ошон үчүн мен алардын көзүнчө айтуудан баш тарттым да, учурашып эле өтүп кеттим. Ошондуктан сизди как президент
Даниэлдин апасы катары сиз менин балама ырайым берсеңиз, ошо баласын багып, маңдайымда канча дагы өзүм картайсам дагы эми баягы эне үчүн өтө эле жаман нерсе болот экен, эч кимге билгизбей басып жүргөнүбүз менен Садыр Нуркожоевич мен азыр өтө жаман абалдамын, дары менен жашап атам. Менин да артымда эч ким жок, өзүм да жетим чоңойгон кыз элем. Даниэлдин аялы да жетим, детдомдон чоңойгон кыз да. Бизге эч ким поддержка бере турган эч кимибиз жок. Аны эч кимге айтпайбыз биз. Бирок мен сизге как мындай эне катары сизге ушунун баарын айтып жатам. Бирок ошо балам чыкса тынч жашоо менен эч качан соцсетке да чыкпайт. Өзүнүн жана чарбачылык иштери менен албек болуп, балдарын багып, тынч Кыргызстандын ичинде нан таап, балдарын багып деген ойдомун. Мен сизге кепилдик берип сөз менен айта алам да. Балам да менин сөзүмөн чыкпайт, ал бала да мындай бир сүйлөгөн бала да. Мен сизге ошо көптөн көп урматым менен Садыр Нуркожоевич мен сизден суранып кетем. Карыганда жалгыз жашап, эмне өлсөм дагы ошо баламды чыгарып берсеңиз, мындай тынчыраак өлөт элем да. Мынау тоңгуш жактагы International Университет Кыргызстан дейт. Кыргызстан эл аралык университети. Медицина мектеби. Мына жерде бир кыргызча жазуу көрбөйсүң. Мына жердин аты Мирч экен. Азыр ичине кирип туруп көрөлү. Дагы бир бала тизе жаман көрөсүң. Азыр мени сурап көрөм, өздөрү. Assalamu alaikum. Байке, меню берип койчу. Меню. Мону карагыла. Менюде. Муну түшүнбөй жок, кантип жейт сөз адамдар. Кыргызбы же орусчасыбы барбы десем жок дейт. Мына бирдеке болсо баарыбыз патриот болобуз өзүбүзчө. 2026 жылдын 6 март күнү саат 7:39 өткөндө Байт квартира 194 дарегиндеги базы кызматтын имаратында өрт чыгат деген маалымат түшкөн. Маалымат негизинде 5-жөткө канчы куткаруу бөлүктөн 2 бөлүм жана автошарт тартылган. Жерде дагы штаб 28-бөлүктөн 7-бөлүктөн дагы 2 пост кемиш тартылган. Учурда өрт чектөөгө алынды. Жабыркагандар учурдагы маалымат боюнча жок. Толук өчүрүү иштери жүрүп жатат. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.